Салам достор. Бөлмө гүлдөрүн өстүрүү жана ага кам көрүү. Биздин тема сизге кызык болсо, биз менен бирге болуңуз. Ооруган гүлдү дарылап, өмүрүн узартууга февраль-март айлары ыңгайлуу. Гүл ар бир эле адамдын колунан мыкты өсө бербейт. Кыш мезгилинде бөлмө гүлдөрү өзгөчө кылдат мамилени талап кылат. Акыркы учурда кандай гана тазалоо жумушу болбосун, ар түрдүү порошоктор, атайын химиялык суюктуктар кеңири колдонулуп келет. Булардан абага сөзсүз түрдө зыяндуу химиялык заттар бөлүнүп чыгат. Мындан тышкары, пластиктен жасалган буюмдар, айнек, пол сырдаган боектор да көптөгөн зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып, бөлмөдөгү абаны булгайт. Бөлмө өсүмдүктөрүнүн жардамы менен бул көйгөйдүн алдын алууга мүмкүн. Анткени бул өсүмдүктөр абадагы зыяндуу нерселерди тазалоочу касиетке ээ. Мындан тышкары, телевизор, компьютер сыяктуу электрондук техникалардан бөлүнүп чыккан электромагниттик жана радиациялык нурлардан коргонуу үчүн бөлмө өсүмдүктөрүн өстүрүү керек. Бөлмөнү зыяндуу нурлардан тазалоо үчүн кактус гүлү чоң жардам берет. Ошондой эле айрым гүлдөр бөлмөдөгү инфекцияларды, бактерияларды өлтүрөт. Гүлгө абадай эле зарыл болгон нерсе бул жылуулук. Күн суук мезгилде терезенин жээгин жылуулап чаптоо зарыл. Гүлдүн түбүнө эле суу куюп, жалбырактарын сүртүп тим болбостон, гүлдөрдү сууну чачыратып суугаруу зарыл. Гүлдүн өмүрүнүн узактыгы анын жарык көрүп, күн нурунан кубат алгандыгына байланыштуу. Гүл сөзсүз түрдө терезеде же жарыкка жакын атайын текчеде турушу керек. Гүлдүн жалбырактары саргарып, суу куйсаңыз деле болбой, ден соолугунун начарлашынын бирден бир себеби күн нурунун жетишсиздиги болуп саналат. Гүлдөрдү 1-2 жылда, ал эми чоң гүлдөрдү 3-4 жылда бир топурагын алмаштырып туруу керек. Анткени гүл улам өскөн сайын топурактагы гүл азыктана турган пайдалуу заттар азайып, дээрлик жоголот. Гүл челекти өйдө көтөрүп караңыз. Эгер түбүндө тешикчеден бир аз тамырлары агарып көрүнүп турса, демек бул идиш ал гүлгө тардык кыла баштады. Бөлмө гүлдөрүнүн топурагына алмаштырууга ыңгайлуу мезгил февраль, март, апрель айлары. Көчүрө турган гүлгө 3 күн суу куйбай койсоңуз, топурак гүл челектен оңой ажыратылат. Гүлдүн тамыры менен кошо ажыратып алган топуракты сууга малып жибитип алыңыз. Тамыр топурактан бошогондо кененирээк башка гүл челекке отургузасыз. Гүл дайым эле терезеде тура бербестен, маал-маалы менен таза абага чыгып дем алуусу зарыл. Жок дегенде 2-3 жумада бир жолу бөлмө өсүмдүктөрүн сыртка алып чыгып дем алдыруу керек. Жазында бөлмө гүлдөрүн кышкыга караганда 2 эсе көп суугаруу керек. Адаттагы биз өстүрүп келген бөлмө гүлдөрүнүн топурагына 1-2 айда бир ирет атайын минералдарды, азот жана башка жер семирткичтерди сээп туруу керек. Мындан тышкары, дарыканадан янтар таблеткасын сатып алып, 4-5 литр сууга 2 дана таблетканы талкалап кошуп, аралаштырып, аны гүлдөргө куюп тим болбостон, жалбырактарына кошо сээп койсоңуз, гүлдөрүңүзгө күч-кубат болуп, жакшы өсүшүнө шарт түзөт. Сиздерге ар түрдүү, ар тараптуу пайдалуу кеңештерди айтып турабыз. Андыктан биздин каналга катталып коюшуңузду суранабыз.